Это 16-й год. Да, сейчас видим. За рулем спиртные не подурляем, уважаемый? Можно? Откройте окошко. Спиртные не подурляем? Нет. Все, удачи, осторожно. Спасибо. Всего хорошего. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү жана прокуратура кызматкерлери калаанын жолдорунда кымбат баалуу унаалар менен өздөрүн башкалардан өзгөчө сезген айдоочуларга карата биргелешкен рейд өткөрдү. Иш чаранын жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин одоно бузгандар бири айнектерин караңгылатып, кийинкиси өзүнүн мамлекеттик номерлерин чечип, ордуна башка унаага тандык номерлерди тагып жүргөндөрү аныкталды. Эмесе бүгүнкү программабыздан дал ушул өзгөчө крутой айдоочулар тууралуу кеп кылабыз. Бул айдоочу башкарып бараткан Range Rover'ди жол сакчысы токтоткон маалда жанында унаага тиешелүү документтери жок болгон. Ал айым сөзү өтүмбүрөөк таанышына телефон чалып, унаасын айыптөлөөчү жайга коюлушуна жакшы эле адаттагыдай аракеттерин жасап көрдү. Бирок бул жолкусунда анысынан майнап чыккан жок. Азыр рейд учурунда токтоткондо айдоочулук көлүгү бар экен, бирок машинеге тиешелүү документтери жок экен. Фамилия атын атап койсоңуз. Исаков Жаркын. Эжеке. Уважаемый. Зачем вы это? Что көрсөтпөйсүң? Покажу, ну зачем? Я же Кана не имеете? убегаю куда-то. Уберите. Я же не нарушаю ничего, правильно? Алло. Алло. Салам алейкум. Отам беке. Рахмат. Мен тоқу ұлғайден, ұшқын алтымыз. Аржан, отырыңыз. Вот спросите у него. Где мои права? Менде. Тиги аркы жагына отуруп аласызбы? Байке, горки фирмадан тұр. Акча исполнитель. Пенсионер. Кайсы жактан пенсияга чыккансыз? Заводтан. Можно я Автомашина объясню? BMW X5 турматтуу айдоочусуна ибадат эже айдоочулук жок бөлүүсү менен жүрүс көчөсүнөн күн чыгышты көздөй айдап келатканда күн чыгышты тозуп текшерүү маалында айдоочу көлүгү жок экен сөз айтымында убакыт мүнөт өтүп кеткен дейт, временный болчу дейт. Рулда эжеке болгон. Рулда эже болчу. Бул киши өзүн ким деп тааныштырып атат? Бул киши келип бизге ошо мен таанышым эле бул келинчегим деди го дейм, таанышым да ошо. Талаасы калп-калптуу үйдө деп тааныштырып атты жумушкечи. Давайте я объясню. Чогуу келип атышкан машина Чогуу жаткан, байке алдында отуруп жаткан, эже рулда отуруп атыш. Бедерова советский деген кафе бар. Ал жакта туулган күн болгон. Биз конокторду тосконбуз.
Анан бардык конокторубуз ал жактан машинасын калтыртып, потому что они все пьяные, они сидят в машине. Я Азыр мындай кылалы трезвая. эжекеми. Мы живем вот здесь. Ибадат эже. Метр хотела проехать, ну да, я виновата. Айдоочулук жок. Жок, ичпеп. Айдоочулук көрүнүштө байланып башкарып кеткен машинадан стоянка болуп калып, жаныма отуруп алсыз. Хорошо, поехали. Ал эми бул кара түстөгү BMW X5 айдоочусу өзү спирт ичимдигин ичип алгандыктан рульга жубайын отургузуп алып айдатып бараткан маалында токтотулган. Бирок келиндин айдоочулук күбөлүгү текшерүү учурунда жок болуп чыгат. Садись. Давай, может, ты Айдоочулук күбөлүксүз башкарылган X5 айыптөлөөчү жайды көздөй багыт алды. Ал жайдан унаанын ээси болом деген адам кызматкерлерге какшыкчыны аралаш өз каалоо тилектерин айтса, ал эми жубайы мындан ары жол эрежелерин сактабаймын деген таарынычын айтып берди. Мы живем от 100. Айдоочулук күбөлүк жок болуп атпайбы, ошон үчүн алып келип атышат. Просрочился. Мои дети у нас вот так на клочки порвали все. Менен баарын скотчто отурушум керек. Ну, главное, поймали. Молодцы, ребята. Вот вам все. Просто со стороны нам не укупили. Теперь я буду реально за рулем пьяная ездить. Я ничего не буду соблюдать, потому что мы 150 метров, кой, духи не садитесь, нельзя, мало ли, авария была. Вам дадут медаль, орден, все в порядке, молодцы. Я очень буду рад. Случилось? Да, нормально сейчас. Право время сразу. Рейсовый состав, снижайте автомашину, Мерседес-Бенц черного цвета, Госан 9583, затонирован. 33 мамлекеттик номердеги Toyota Window'дун капталкы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн тартип сакчылары артынан келип токтотту. Бул айдоочунун текшерүү учурунда унаасынын мамлекеттик номерлери башкарып жүргөн Window'го таандык эмес экендиги жана мыйзамдуу номерлери жүк салуучу бөлүгүнө катып алгандыгы аныкталган. Подложу номерimi жүрүз. Бул айдоочу ушу Медерова көчөсү менен күнбатыштуу келет. Терезелери караңгылыгы боюнча личныйына тостук. Тоскондо урматтуу айдоочунун убактылуу айдоочу көлүгү мөөнөтү өтүп кеткен. Терезе казылган, могу салынып жүргөн номерлери. Өзүңдүн алып койсоң. Подложный гос номер. Гос номер кантда? Ичинде. Ачыңыз? Ичпеске. Неге өзүнүн номерин салбай жүрөсүз? Өзүнүн номерин багажда салып жүрүптүр. Жакка подложный гос номер салып алган. Ошол негизинде айыптелүүчү стоянкага барасыз. Сиз кайда иштейсиз өзүңүз? Жыйынтыгында айыптөлөөчү жайдан 31 жаштагы Ким Артем Бейшембекович аттуу айдоочунун терезелерине чаптап алган пленкалары сыйрылып, мыйзамдуу мамлекеттик номерлери тагылган.
Onlar oturuyor acaba. Anda oturuyor. Бул аралыктарда шаардын ар кайсы көчөлөрүнөн токтотулуп текшерүүгө алынган бир топ унаалар биринин артынан бири айыптөлөөчү жайдын короосуна киргизилип жатты. Кыскача айтып берсеңиз бул тууралуу. Кыскача айтканда жолдо кетип бараттыр Акынбаев көчөсү менен күн батыштан күн чыгышты көздөйт. Токтоптук, тонировка кылып туруп, жарым саат мурун сатып алгам дейт, ошол боюнча айдап жүргөн экен. Айдоочунун аты жөнүнүн документтери бар да? Бар экен документ. Качиев Нурлан деген. Айдоочулук куәлүгү барбы? Временный разрешениеси бар экен. Күмүш түстөгү Нексиянын айнектери тегерете караңгылатылгандыгы үчүн инспекторлор алып келишиптир. Айдоочусунун айтымында мындан жарым саат мурда эле сатып алып, пленкаларын чечтиргени бараткан экен. Байке, сизди бирдеке кылды деген жокпуз, тияка чыгып кол коюп беребиз. Совместный рейд болот го, крутой деген байке. Ошо негизинде тартып элет. Чурулган жок, байке. Ошо эмне жумушун тартып атты, байке. Я насип айтпайбыз. Сирко да? Акчалатан кызчыл бар, Жауыш калты, лопту сыйып салалдык деген да? Жауыш каттып туруп. Көптөн бери тонировка менен жүргөн окшойт. Муз болуп калган турбайбы? Тоңуп калган да, катып калган. Мүмкүн ичин Муну эме кылыш керек, жанагындай эме менчи байке. ичиги ысып турат, лабович. Жок, эмечи. Ысытып туруп, анан сыйыш керек. Келиңиз байке, лабовуңузду сыйрып коюңуз. Ошо айке. Биме оротканмын депти, фенгеч. Жок, хорошо, буяң Тоңуп калыптыр, баягы жылуу берет эми могуч. Өзүм сыйрып албай койдум да, сүрөзүм. айтып келбейсиң байке. 10-70 жетти. Келиңиз байке. Тягы мен сыйрып албайт эсе. Айда чоң лотта барып өткөн бе? Я готов. Айыптөлөөчү жайдын короосуна кирип келаткан Honda Accord'тун айдоочусун чоочу номерди тагып алгандыгы үчүн алып келишти. Фиксация болса. Я. Алло. Багажды ачып баспай экен номерлер болуп. Кайсы көчөдөн бери кандай? Бул уна Горький көчөсүнөн күн чыгышты көздөй багытта кетип бараткан. Артынан барып тосуп текшерүү маалында урматтуу айдоочу ушу машинанын номерлери жасалма номер болуп чыккан. 7000 Валентина Александр деген номерлер. Ошого байланыштуу машина станцияга келип токтотулду. Документтер барбы өзүнүн? Документтер бар, айдоочулук көлүгү, унан каттоо көлүгү ушул номеринде. Өзүнүкү, э? Өзүнүкү. Номер свечи жасап жүрөт. Aynen, şimdi geçiyoruz. Кимайда кылды? Кимайда кылды? Водила. Старинский. Давайте. Все, жазып отты уже. Кene kaldı. Bak ya номерлер чечип берип коесузбу? Чечип берип коесузбу мага? Номерин салып коюңуз кайра өзүңүз. Муну чечиңиз, өзүңүз салыңыз.
Арыков Аспек Сулайманович аттуу айдоочуга карата административдик протоколдор түзүлүп, акттын негизинде чоочу номерлери ордунан чечилип алынды. Bunu ne alkoslar var sizde? Ал визимайте стас. Рапорт жазып өткөзөсүз. Здесь как трактор маркует? Что там, как было? Документин көрсөтүп кой документин. Баштайық. Ал мен чече албайм. Эми айдоочу бөлүп көрөбүз. Бере. Барбы? Урматбек. Айнектеринин сыртынан ичи көрүнгүс болуп пленка чапталып кооздолгон кара түстөгү жол тандабасты инспекторлор Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнөн токтотушкан. Инспекторлор бул унааны тинтүүгө алганда жүк салуучу бөлүгүнөн кошумча номерлер табылып, бирок териштирүү учурунда тиешелүү документтери бар болуп чыккан. Очкоску, пожалуйста. Бәрін ашып қойсаңыз. Откройте ему это. Вытащите ему оны. Бул эменкине, бул башка машина экен. Башка машина? Мен бөлөгүмдү контрол. Мына. Эки жокстан номер контрол. Ha bu tigi номерді қыл. Все, да, тонировка шештірсеңер бар на месте. Штраф выпишите, да? Или согласен? Қандай байке, қандай қалайсыз? Үш жерден шешеді, стайн қойайын. Стайнка қойсақ, но стайнка астынан шештіресіз, болады? Чечесің бар үрек. По-любому, киргенде де сразу шештіресіз. Чеч фактизі қойса бой шақтан. Нет, сразу, нет. Он может в порядке здесь, нет? Қырғыз Республикасының административный кодексінің 228 беренесінің 4-ші бөлігіменен бұл айып салынады ғой екен. Айып салынғаннан кейін айдоочу өзінің укугуменен үш жерден на месте чечсе, анда дальше кете берет. Айнектерин караңгы аткан пленкаларын чечип чык. Анда орал бой чече албай койсоң. Жок, мен чече албайм, мүмкүнчүлүгүм жок десе анда штрафстанкага алып барып токтотуп беребиз. Чечсиң керек по-любому. По-любому станкадан чечебиз. По-любому, да. Просто эми бир күнгө жок болуп калат машиначы. Лучше аш үч жерден чечип туруп кетип калып дальше. Вариант жок. Көрдүң да? Эки миң сом төлөйсүз. Аягында күңүрттөлгөн пленкалар ордунан сыйрылып, жол тандабастын айдоочусуна карата административдик айып пул салынган.
Ак түстөгү жол тандабасты башкарып бараткан айдоочу инспектор тарабынан токтотулган учурда жанында айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыгат. Жол сакчылары токтотулган айдоочу күбөлүгүн тапкычакты башка айдоочуларды текшерүүгө кеткенде ал унаасынын эшиктерин жаап кетип калат. Бирок көп өтпөй ал белгисиз жактан күйүп-бышып чуркап келип айдоочулук күбөлүгүн таап келген. Toyota Land Cruiser 200 на $3 305 айдоочу мен жерде жашайм деп үйүнө чыгып Кубаев Узарбек Казиевич, а? Кандай алып койсоңуз мен? На момент у вас не было водительского удостоверения, штраф выпишите. Хорошо. Просто берк машинада калып калды. Сиз Ысык көл облусунун губернатору белеңиз? Жок. Сизге окшош фамилия болду. Туугандар болду. Өзүңүздөр уккандай, аты жөнү да, өң түспөлү да өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө окшош адам алгач мен губернатор эмесмин деп кийинчерээк протокол түзүү учурунда ал облустун башчысы болуп иштерин моюндаган. Документ жок жүрдүңүз болот. Каяктан алып келдиңиз? Үйдөнбү же башка машинада эле? Ора биякта да машинада. Сиз каяакта турасыз, адресин издеп коюңуз. Шаардын ичинде Асанбай. каяакта иштейсиз? Иә. Ысыккөл облус администрация. Өкмөттүн өкүлү да сиз да? Кайсысын? Семьяникini алып кетти. Көп жашаңыз. Же бул эми рейд болот? Я чынакам. Жакшы прокуратуранын кызматкерлери. Үй бул жерде кино. Үй бүлөңүз менен келип аткансыз да? Мыйзамга баш ийип төлөп берип атпайсызбы азыр? Просто эфирге метпей деп атат эми. Эфирге чыга берет бул кадимкидей эле айдоочулардын катарында. Эми сиз азыр губернатор катары тарткан жоксуз бу жерде. Айдоочу катары гана тартылып атасыз да? Жана айтып койсоңуз тоскон маалда айдоочулук күбөлүгү жок болсо кандай протокол түзөсүз? Протоколду на месте түзөбүз да машинаңызды тайып коебуз. Азыр Момент проверки не было водительского удостоверения. кийин алып келсечи? Азыр алып келди. Кийин алып келгенде эле это не считается, потому что водитель управлял без водительского удостоверения. Жолдош айдоочу келмей, станцияны протоколмен. Водитель управлял автомашину по улице Сухободора в южном направлении, напротив магазина «Столичный». Момент проверки при себе не имел водительского удостоверения. Статья 244. Вот это мои данные. Сиздин данныйларыңыз. Сиздин адресиңиз. Так, данные автотранспорта. Так, фабула правонарушения. Улица, число, время. Данные протокола. И направили в Октябрьский район. Раз, в 2 местах распишитесь, пожалуйста. Штраф кандай болот? Штрафы 500 сом болот. Бюджеттен төлөбөрсүңбү? Жок, азыр машинаны стоянка коебуз. Стоянка койгон үчүн кандай болот? Кандай кайра алабыз? Аны эртең эле чыгарып аласыңыз. Камаз айырмасы бар. Жок, по жол эреже боюнча текшерүү учурда сиздин айдоочу күбөлүгү жок болду. Бүгүн аз келди да айдоочу. Ал келди деген байкайсыз. Алып кетти. Сиз айдап келатасыз, айдоочу күбөлүк жок. Сиз айдап келатасыз. Ошонун негизинде мен мына 244-чү беренени койдум. Ошонун негизинде мен сизди стоянка койдум. Эртең саспай чыгарып аласыз. Бир Эртең иштейсиңби? так эртең эмес күн бизде. Воскресенье иштебейт. Понедельник. Эртең кетип калам да. Понедельник чыгарып аласыз. Ким чыгарат? Иә. Ким чыгарат? Сиз өзүңүз. Жо мен эртең жумушка кетип калам. Сиз өзүңүз чыгарасыз. Сиз атыңыздан кетип коюңуз. Штрафын да төлөйм, дополнительный штраф. Жок, жок. Правосы бар турбу, наличие.
Тоскон малда жок болуп атпайбы? Алып келип берсе штраф 500 сом да ошо. 500 сом бар. Бирок баары бир төгүлөт. Боло штраф 500 сом. Наличие турбайт документте. Жөнөк ишинде берген. А башка айдоочу болсо коюп атпайбызбы жөнөкөй айдоочулардычы? Айып төлөөчү жайга алып барып штрафтайын деп. Жок, сизди эч ким эч нерсе деген жок. Айтып атпадым, сизди губернатор катары эмес, бирде жөнөкөй айдоочу катары түзүлүп атат сизге протокол депчи. А сиз башкаларга да үлгү болушуңуз керек да андачы. Эртең мисалы эфирден көрөт, башкалар айтат. Мына губернатор түштү кое берди. А жөнөкөй айдоочу кондо Кое берген жок, штраф төлөдү. штрафты төлөйсүз да баары бир делечи. Мамлекеткечи. Аны мындай инспектор мыйзамда кандай болсо, мыйзамга кандай ылайык болсо ошондой болуп чечиңиз. Мисалы мен көп жүрөм, мыйзамга караганда штраф стоянкага алып барып коет да башка айдоочу болгондочу. Үлгү болуңуз да башка айдоочуларга дагы сиздер. На месте деле штраф деген бар эмеспи да? Жок. Анысын инспектор айтат го, биз деле билип Ал өткөнбүз. деген байка сиздин документиңиз болгон учурда сиз жол эрежени бузганда мен сизге протокол түзүп берип, анан на месте сиз төлөп келген учурда мен сизге праваңызды айдоочу көлүгүңүздү бере алам да. Ал ошондой учурда. Эгер стоянка болсо стоянка алып барылат. Положено болсо. Спецмашинаны мына байкенин жанына ким отуруп атат? Өзү отуруп атат, правосор отуруп атат. Жок, правосор бизден. Биякта отуруп атат. Все хорошо, анда стоянка кайдат. Бүтүнө просто спецмашинаны айдаш керек. Жыйынтыгында талашып тартышуунун натыйжасы менен өкмөт өкүлүнө карата мыйзамда каралган административдик чаралар колдонулуп, башкарып бараткан жол тандабасы айып төлөөчү жайга токтотулду.